Өткөндө тетиги Америка менен Израиль Иранды бомбдеп баштаганда элестеткиле бир жуманын ичинде эле булар деген $6 миллиард акча короткон экен да. Эми $6 миллиард бул не деген акча? Ошондой эле тетиякта истребительдер, бомбалар, ракеталар, октор бул бүт бартын бекер эмес да. Булар деген бир жактан каржыланат да. Анан кайсыл жактан десе, караңыздар, Америкада 5 компания бар, ошол военный техника чыгарган. Эми ошол 5-өн тең каржылаган баягы эле 3-өө да. Мына BlackRock, Vanguard, State Street ишенбесек, мына ар бирөөнө бирден көз чаптырып көрөлүк. Эң биринчи Boeingтен баштайлык. Boeingтен бул жана истребитель чыгарат. Ал ким каржылайт десе, мына баягы эле 3-өө жүрөт. Мына Vanguard, BlackRock, анан State Street. Экинчи компанияда деле ошол, 3-тө деле ошол, 4-тө деле ошол, эми 5-те деле ошол да. Ал эми бул 3-өөнү кимдер каржылайт, акча кайсыл жактан келет десе, кайра эле бул жанагы мисал катары мен азыр Disneyди айтып берейин. Disney кимге тиешелүү десе, кимге экен? BlackRock, Vanguard, State Street. Көрдүңүздөрбү? Экинчи мисал катары Pepsi'ни алып, мына Pepsi кимге тиешелүү десе, бул деле ошол жана 3-өөнө тиешелүү да. Булар деген ушундай бир тандай тамырланып кеткен, акчаны ар кайсы жактан алат да. Анан ошол себептүү биз ошол акча коротуп сатып алып, ошол билетке барып атканда биз дагы себепкер болуп калабыз да, тетигиндей кичинекей балдардын өлүшүнө жана тетигиндей геноцидке. Ошол туугандар, өзүңөр жазып көрсөңөр болот, любой бир компанияны алла белгилүү, кому принадлежит, мисалы KFC. Анан ошонун жообун комментарийге жазып коюңуздар. BlackRock. Большинство людей никогда не слышали об этой компании.